даттанган эркектер бар. Аялымын жамандыгынан ушундай динге амал кылууга мүмкүн болбой калды. Мен адамдарды жакшылыкка чакырсам, аялым мени жамандап элдин баарына шерменде кылды дегендей. Ошондой шерменде кылуунун жеткен чеги пример катары Алла Таала Куранда айткан Лут пайгамбар менен Нух пайгамбардын экөөнүн аялы динсиз кафир болгон. Динде болгон эмес. Бирок ошолор менен жашап өткөн. Булар эмне үчүн айтып койгон дегенде, көп адамдар аялынан даттанган адамдар аялынан начарлыгын мындай бир динге амал кылбашка себеп кылыш максатында аялынан даттанган аялдар көрүп алгыла, пример алгыла. Керек болсо Алланын пайгамбарлардын аялы ушундай болгон деген. Кээ бирлер бар, будан экинчи сабак ала турган нерсе, шарт талак берип кетирбейт. Намаз окубай койду. Бирок ал аял киши аманат болуп никеге алынгандан кийин ол Умар разияллаху анху айткан, же биз өлүп алардан кутулабыз, же алар өлүп бизден кутулат деген сөз бар да. Никеге алган аялды ошондой өлүм ажыратат, башка нерсе ажыратпайт деген да. Динсиз кафир болгон Лут менен Нухтун аялдары динсиз болгон. Кээ бир аялдар бар, күйөөсүнөн даттанып арызданат. Күйөөм жамандыгынан, ичкичтигинен же башка. Күйөөңүн жамандыгы, залымдыгы, зулумдугу чектен ашып кетип, ушуга мен туруштук бере албай калдым дей турган болсо, чектен ашкан залымдардын залымы Фираун алейхилана болгон. Ана роббукумул а'ла дейт Куранда. Мен силердин кудайыңармын деп адамдардын баарын өзүнө сыйынууга чакырган. Бирок никелешип өткөн аялы мусулман акыбалда жан берген. Кыяматта аялдардын эң алдыңкы сабында, эң алдыңкы катарында тура турган жакшы аялдар. Фираундун аялы. Күйөөсү ана роббукумул а'ла деген кудайыңармын деп адамдардын баарын өзүнө сыйындырган. Бирок Алла Тааланын ушундай чеберчилиги, жанында никелешип алган аялы мусулман болгон. Мусулман болуп жан берген. Ошон үчүн бул сыноо деген. Кээ бир адамдар бар, орнун айынан мен ушу динге амал кыла албай калдым дейт. Аюб алейхиссалам өмүр бою денесин курт жеген. Балдарын алган жашоодо. Бирок эч ким мындай элден кууп чыгарып таштаган ону. Денеси жыттанып кеткен. Ошондо аялы барып тамакташып, ошол бир өмүр мындай жетканда денесин курт жеп. Бул пайгамбарлардын башына сыноо өтө чоң келет да. Биздин сыноолорду, мына башка түшкөн сыноолорду карап көрсөң, оор дарт боюнча ден соолугубуз начар болуп кала турган болсо, Курандан ала турган сабагыбыз бар, Аюб алейхиссаламдыкы. Аныкына караганда меники Кудайга шүгүр дарт турбайбы, кичине мындай башым ооруп аттыр же тишим ооруп аттыр дейт. Аялың жаман боло турган болсо дейт, Лут алейхиссалам менен Нух алейхиссаламдын аялын көрүп, менин аялым алтын турбайбы дейсиң. Кээ бир аялдарга сабак боло турган нерсе, залымдардын зулуму ушунчалык. Фираун алейхилананын аялы мусулман болгон. Бул Куранда ошон үчүн жанагындай пайгамбарларга берилген сыноолордун баары жоон Куранда баян кылышы, адамзат жашооңдо ушулардан сабак ал. Аялыңдын чектен ашкан ажаандыгы, эриңдин чектен ашкан зулумдугу, ден соолугуңдун мындай немеси, же болбосо кээ бир камбагалчылыкты мындай далил кылат. Иса алейхиссаламды чалып камбагал болорсуң. Иса алейхиссалам пайгамбарлардын эң камбагалчылык менен сыналган. Кечкурун каерге кеч кирсе жатып, эртең менен туруп кете бере турган, жашай турган бир үйү болгон эмес керек болсо. Бирок Алланын пайгамбары. Кээ бир адамдар камбагалчылыктан ушу динге амал кылып намаз окушка мүмкүнчүлүк болбой калды. Колунда кичине бар болгондо мен ушундай окуйт элем. Жок, Иса алейхиссаламды камбагалчылык менен сынаган. Байлык менен да сынады да. Байлык менен Сулайман пайгамбар. Сулайман алейхиссалам бул байлык, эң бай пайгамбар. Мисалы, азыркы күндө эң анчалык бай жок өзүчө. Ошончолук чоң бай пайгамбар болгон. Бирок ошол жанагы асыр намазын ошол аттарынын ойногондорун көрүп отуруп азгырылып турган эмне кылды? Бир намаз окубай атын ойногонун алаксып отуруп өткөрүлгендиги үчүн ошол аттарынын баары жогун жок кылдырткан кайра. Мен алаксытып ушундай. Мына байлык берип дагы сыналат, Алла Таала сынайт. Байлыкты такыр алып туруп Иса алейхиссаламды сынагандай, байлыкты алып туруп дагы сынайт. Оор берип сынайт, Аюб алейхиссаламдай сынайт мисалы. Аялыңын жакшылыгы, эриңин жакшылыгын бар жогунда сабак бар да. Ушудан алсак, биздин аялыбыздагы кээ бир эринен даттанган аялдар эрин алтындай болгон ери бар мисалы мындай.